Бул аптада президент Садыр Жапаровдун иш сапары өлкөнүн эң ири туристтик аймактарынын бири Ысык көл облусунда уланды. Бир нече күндүн ичинде аймактын келечегин аныктай турган стратегиялык долбоорлорго старт берилип, жаңы объектилер ишке кирди. Туризм, инвестиция, инфраструктура жана жаңы жумуш орундары бул долбоорлордун баары бир максатты көздөйт. Ысык көлдү аймактык гана эмес, эл аралык деңгээлдеги экономикалык жана туристтик борборго айландыруу. Бир облустагы бир нече тарыхый кадамдарды камтыган сапарды башынан баяндайбыз. Биз менен болуңуз. 3 июль Ысык көлдүн жээгинде Кыргызстандын экономикасында жаңы этап башталды. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы эми өлкөнү Борбор Азиядагы инвестициялык борборго айлантууга кадам таштады. Долбоор эл аралык капиталды тартууга жана глобалдык компаниялар үчүн туруктуу шарт түзүүгө багытталган. Тамчы өз алдынча укуктук жана финансылык экосистема. Бул жерде англис укугуна негизделген башкаруу, көз карандысыз талаш чечүү жана инвесторлор үчүн кепилдиктер бар. Президенттин айтымында инвесторлор үчүн негизги факторлор ишеним, туруктуулук жана ачык эрежелер. Тамчы аркылуу биз дүйнөгө ишенимдүү, туруктуу жана жогорку деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү жаңы Кыргызстанды таанытабыз. Кадырлуу меймандар, Кыргызстан өнүгүүнүн жаңы этабына кадам таштады. Бүгүн алдыбызда чоң милдеттер турат. Өлкөбүзгө экономиканын масштабын өзгөртө турган долбоорлор зарыл. Бизде таланттуу жаштар, күчтүү адам капиталы, ыңгайлуу шарт жагдай, табигый байлыктар бар. Эң башкысы саясий эрк жана өнүгүүнүн так багыты бар. Тамчы экономикалык өзгөчө каржы аймагы эмне үчүн ушул жер тандалып алынгандагы бул бекеринен эмес. Мисалы өзүңүздөр көрүп аткандай мына аэропорттон түшөр менен эле мынакей бул жерде башкы кеңсеси жайгашкан. Бул жер көлдүн жээгинде жайгашып, туристтер үчүн дагы, инвесторлор үчүн дагы эң мыкты жер деп локация десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде мынакей башкы кеңседен чыгар менен эле мына бул жерде көргөндөй бул жакта мега проектлер бар. Мисалы мына Урпак резорт, Елизавета, бул жерде Авангард компаниясы салып аткан 5 жылдыздуу отелдер көлдүн жээгинде жайгашкан. Тамчы аэропорту мынакей жаңы аэробекеттагы аяктоо алдында турат курулуш иштери. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Кызыма жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Демек, бул жерге расмий түрдө старт берилгенден кийин жакын арада көп убакыт өтпөй ушул жерде бир каржылык, экономикалык бир аймак кайнаган жерге айланат. Атайын финансылык аймактар дүйнөдө натыйжалуу инструмент болуп саналат. Мисалы Дубай, Сингапур жана Люксембург ушул модель менен өнүккөн. Кыргызстан бул тажрыйбаны өзүнө ылайык колдонууда. Тамчыда 49 жылга чейин салык жеңилдиктери жана чет элдик инвесторлорго 100% ээлик укугу берилет. 2024 жылдын аягына карата 15тен ашуун компания резидент болду. Дагы 30дан ашыгы катталууда. 2035 жылга чейин 3900 компания иштеп, 10.000 жумуш орду түзүлөт деп күтүлүүдө. Долбоор курулуш, транспорт, туризм жана айыл чарбага да таасир этет. Жаңы жумуш орундары, кирешенин жаңы булактары, ишкердиктин өнүгүшү, заманбап кесиптердин пайда болушу жана өлкө экономикасынын бекемделиши үчүн элдин жашоо турмушуна түздөн түз оң таасирин тийгизет. Сиздерге маалым болгондой,
финансылык инвестициялык атайын аймакка компаниялар келгенде алар менен кошо куруучуларга, жеткирүүчүлөргө, транспорттук компанияларга, мейманканаларга, ресторандарга, сервистик мекемелерге, фермерлерге жана ишкерлерге жаңы буйртмалар кошо келет. Тамчы айылынын жанында жайгашкан долбоордун аймагында заманбап бизнес борбор иштеп жатат. Учурда мейманкана комплекстери жана турак жай объектилери курулууда. Ал инвестиция тартууга, жумуш орундарын түзүүгө жана бизнес чөйрөсүн кеңейтүүгө багытталган. Талант мырза, азыр мына көлдө, ушул ысык көлдө чоң бир долбоор башталып атат. Бул тамчы инвестициялык, финансылык инвестициялык аймак. Ооба. Анан мен ушул жөнүндө ушундай суроо бергенге туура келип атат да. Бул долбоор эмне болгон долбоор? Алыскы тоо этегинде жашаган жөнөкөй карапайым адамга, бизге, сизге, мамлекетибизге бул эмне алып келет? Пайдасы кандай? Пайдасы Жөнөкөй айтып берсеңиз. Пайдасы аябай эле көп. Мындан бери 4 жыл, 5 жыл мурун Садык Кожоевич айтып кеткенде бизге поручение койгон. Ушундай дүйнө жүзүндө инвесторлорду привлекать эткен бир условия кылып берген бир территория жасагыла деп. Бүгүнкү күнү өзүңөр күбө болуп атасыңар. Открытиясы болду. Бул жакта эмне биринчиден жанагы международный английский право деген бар, ошондой закон иштейт. Андан тышкары налоговый эмелер жөнөкөйтүлгөн, условия аябай бизнеске жасалып берилип атат. Ошону алкаган эми бүгүн буюрса өзүңөр көргөндөй 5 компания, чоң компаниялар дүйнө жүзүндө Сингапур, тиякта жүргөн чоң компаниялар, Дубайда жүргөн компаниялар бизде уже регистрация кылып атат. Мындай территориялар көп, мисалы үчүн өзүңөр билгендей Дубайда бар, Сингапур өзү ошондой территория, Китайда бар, Казакстанда бар. Ошолордун баарын изилдеп өтүрүп эң ыңгайлаштуу кылып бүгүн старт берип баштадык жумушубузду. Аймакта экологиялык талаптар да сакталат. Ысык көлдүн жаратылышын коргоо негизги шарт. Дээрлик 6000 гектар аймакты камтыган долбоор Кыргызстанды эл аралык финансылык борборлордун катарына кошот. Бул жөн гана асма жол эмес. Бул Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги туризм рыногуна кирип жатканын көрсөткөн алгачкы кадамдар. Учурда Б1 жана Б2 асма жолдору техникалык режимде иштеп баштады. Бир нече айдан кийин мына ушул асма жол тетиги тоо чокусуна миңдеген туристтерди алып чыгат. Ошондой эле долбоор толук аяктагандан кийин элестетиңиз, жылына 4 миллиондон ашуун туристти кабыл алып, 7000ден ашуун адамды жумуш менен камсыз кылууга даяр. Ошондой эле бул долбоор толук аяктаганда Орто Азиядагы эң ири тоо лыжа курортуна айланат. Жалпы узундугу 4 чакырымдан ашкан бул инфраструктура эми өлкөдөгү эң ири 4 мезгилдүү тоо туристтик кластердин өзөгүнө айланат. Ошол эле учурда дагы 4 жаңы асма жолдун курулушуна расмий старт берилип, биринчи этаптагы жалпы узундук 8 чакырымдан ашаары жарыяланды. Жана ошондой эле медициналык фонд административдик имараттардын курулушун аткарып атат. Алатоо резорт эми жөн гана лыжа базасы эмес, бул жол, электр энергиясы, суу менен камсыздоо, саркынды сууларды тазалоо системалары, инженердик тармактар жана жеке инвестициялар бир комплекске бириккен жаңы туристтик экосистема. Азыртадан эле 50 инвестициялык лоттун 39-у сатылып, инвесторлор мейманкана, ресторан жана туристтик объектилердин курулушун баштады. Мындай ыкма мамлекет инфраструктураны түзүп берип, бизнес туризмди өнүктүргөн дүйнөлүк модельге негизделгенин өлкө башчы инвесторлор менен болгон баарлашууда билдирди. Кызмат кылуу. Чет өлкөдөн тапкан тажрыйбаңардын баарын алып келип бизге салгыла. Бизде да иштер көп. Ошо издөө катарында Европанын эң кыйын курортторуна барып келдик, издеп келдик, бизнесмендер менен, ошо иштегендер менен таанышып келдик. Баары тең эле таң калганы каяктан ачап таптылар, мындай курорт салган. Чогултуп деди. Анан баары эле допинг маяк деп иштеп атат. Баары тең эле суттанып атат. Мен дайым эле айтып келем го. Өзүң уурдабасаң, башкалардын министрлерди, башкаларды да уурдатпасаң эле казына толот экен. Казынаң толгондон кийин ушундай иштер боло берет экен өзү эле. Учурда биз азыр бул Б1 асма жолунда түшүп баратабыз. Бул узундугу 1727 метр түзөт экен. Анан бул жерде кабинкалардын 2 варианты орун алган, мынакей.
биз бараткан ушундай жабык кабинка жана дагы мынакей эгерде бутумузда лыжа болсо же бут кийимиңиз кышкы болсо мындай отуруп алып эле жүрүп кетүүгө болот. Дагы жогорку технологияда бул өзүңүздөр билгендей долбоорду франциялык дүйнөдөгү эң белгилүү доппелмайер компаниясы жүргүзүп жатат жана дагы сапатына ошондуктан кепилдик бар десек жаңылышпайбыз. Долбоор толук аяктаганда Жыргалаңдын өзүндө лыжа трассаларынын узундугу 100 чакырымга, ал эми Алато резорттун 3 зонасында жалпы 250 чакырымга жетет. Жыргалаңда бүгүн ишке кирген алгачкы асма жолдор өлкөнүн туризм тармагындагы жаңы доордун башталышын билдирген символикалык кадам болуп калды. Өлкөнүн негизги туристтик борборлорунун бири болгон Каракол шаары жаңы өнүгүү этабына кадам таштоодо. Шаардык инфраструктураны жаңылоо, туризмге ыңгайлуу шарт түзүү жана жашоочулардын жашоо сапатын жакшыртуу багыттарында бир катар ири долбоорлор башталды. Курулуш министри президент Садыр Жапаровго Караколдун жаңы келбетин түзө турган долбоорлорду тааныштыруу алдында аталган долбоорлор тууралуу бизге да айтып берди. Эми бул спорт комплекс боюнча маалымат берсек, бул жер эмне деген спорт комплекс болушу керек? Бул жөн эле бир эле имаратты тургузуп койбойбуз. Спорт комплексте биякта 5200 орунду арена, олимпийский бассейн, гостиница, андан тышкары жанагы окуу жайлар дагы жайгашат. Бул спортчуларды дайындоочу, атайын машыгуучу жана дайындоочу мекемеге айланат. Буга чейин мындай болбосо керек. Негизи эле бул биздин республикада негизинен ареналар курулуп келатат. Бирок ареналардын көпчүлүгү ушул байкы эл аралык мелдештерге жараксыз болуп калат. Себеби бул жердин дагы бир өзгөчөлүгү, мынакей бул жакта көрсөтүп берсек болот. Эл аралык байкы турнирлерди өткөргөндө бул жерде атайын машыгуучу дагы залдар болуш керек. Стандарттарга ылайык, стандарттарга 2 зал болуш керек. Бул основной залы жана ошондой эле вспомогательный зал деп коюп, бул жерде разминка кылчу дагы залдар болуш керек. Ушул 5200 орун. Жана ошондой эле олимпийский бассейн болот. Мынакей андан тышкары ушул дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, ушул биздин Каракол шаарынын көркөмүн чыгарган бир дагы музей. Имидж болот экен да бул, Бул музей. Баягы эски музейди биз толугу менен азыр реконструкция кылып атабыз. Ошол себептен мынакей жаңы ушундай заманбап шарттарда түзөбүз. Айтып келгенде, бул жактан музейден биз жанагы основной көчөнү жабылып, бияк только пешеходный аллеяга айланат. Сиз Садыр Божоевич менен таанышсызбы? Классташым болот. Классташыңыз болобу? Кандай? Муну айдап атасыңбы? Аракетибизди көрүп атабыз. Үч ай болуп келди, элдин баары эле мени концерт, бул ай сайын концерт өткөрөт деп койбойбу? Караколдун пристань конушунда заманбап балык чарбасы курулууда. Долбоор ысык көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталып, көлгө чабак жана сига кое берилет. Ошондой эле форель өстүрүлүп, ишкана жылына 2000 тоннага чейинки балык өндүрүп, ички рынокты камсыздап, экспортко да чыгат. Что обеспечим все это сделаем, то есть это все заложено и реализуется в кратчайшие сроки. Президентке ошондой эле 350 тоннага чейинки кемелерди чогултуу комплекси көрсөтүлдү. Экологиялык таза технологияларга негизделген ишканада электр кыймылдаткычтуу кемелер чыгарылып, 120 жумуш орду түзүлөт. Мамлекет башчысы долбоорду мөөнөтүндө жана сапаттуу бүтүрүүнү тапшырды. Молодцы вообще. Молодцы. Делайте дальше. Спасибо. Андан ары президент Жапаров Караколдогу Пушкин атындагы Сейилбактын реконструкциясынын жүрүшү менен таанышты. Долбоордун алкагында амфитеатр, 8 заманбап аттракцион, фонтандар, балдар жана скейт аянтчалары курулуп, Сейилбак толугу менен көрктөндүрүлүп жатат. Биякта биз спроектировали эки тренировочный залы менен жана ошондой эле основной залы. Ошондо бул международный уровеньдеги комплекс болот. Ошондой эле мамлекет башчысына Караколдо ишке ашырылып жаткан ири инфраструктуралык долбоорлор көрсөтүлдү. Алардын арасында ЖЭПтин көп функционалдуу спорт комплексинин, конгресс холдун курулушу, жолдорду жана тарых музейин реконструкциялоо бар. Инфраструктуралык долбоорлордун жүрүшү менен таанышкан мамлекет башчысы жаңыланган паркты көрүп чыкты.
Каракол шаарындагы жаңы паркта бул жерде ошо эскирип калган бактырактардагы ордунан алып, анан жаңы бактырактарды отургузуп, баягы шаардыктар үчүн атайын жапжаңы заманбап аттракциондор орнотулган. Анан мына бул жерде карасаңыздар, оргумалар жаңыча жасалыптыр. Бардыгын азыр өлкө башчысы бардыгы менен мындай парктын жасалганлыгы менен таанышып жүрөт. Президент шаарды комплекстүү өнүктүрүү иштерин сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүтүрүүнү тапшырды. Сейилбактан тартып ири инфраструктуралык долбоорлорго чейин бул иштер канча мөөнөттө аяктайт? Караколдун мэри алдыдагы пландар менен бөлүштү. Башынан айтып көрсөм, мен өзүм Караколдукмун да. Ушул жакта чыга школун, алтын школду бүткөм. Анан билебиз да, кандай иш аракеттер мурда болуп жүргөн. Каралган эмес да Каракол вообще. Анан конечно, партияның біздің президентіміздің тапсырмасымен школдар ошол эле чоң школдордун бир 5 бар, Каракол шаарынын ичинде. Ошолордун жасап атабыз. Чоң садиктерден бир 5 бар. Алардын реконструкция кылып жасап атабыз. 400 километр трасса бар Караколдун ичинде, чоң кичинекейлер да бар. Баарын айтып көргөндө. Ошонун 100 километр жасалып жүрсө, 300 километр вообще каралып элек азыр. Ошонун баарын азыр до конца ишке ашырыш биздин милдетибиз. Мына мен 3 ай болуп келди, элдин баары эле мени концерт бул ай сайын концерт өткөрөт деп койбойбу. Мына концерттин алкагынан биз өзүбүздүн Каракол шаарынын бюджетин эле плюс өзүбүз расчет кылгандан 80 миллион көбүрөөк акча топтодук. Ошол эле бизнестеги ошо ресторандар өзлөрү зарабатывать эткип, ошо бюджетке налогко төлөгөн акчасынан 80 миллион дополнительно былтыркы жылдын прогнозунан мы уже таптык бүгүнкү күнү. Каракол өнүгүүгө секирик жасап жаткан чакта анын жол инфраструктурасы да талапка шайкеш келиши зарыл. Ал үчүн ондогон жаңы атайын техникалар жана жүргүнчү автобустар алынган. Учурда Каракол Бишкек жана Каракол Алматы каттамдары иштеп жатса, жакынкы мезгилде өлкөнүн башка облустуруна, ошондой эле Астана менен Ташкентке жаңы каттамдарды ачуу пландалууда. Эми жакшылап колдонгула, эми водительдерди жакшы тың водительдерди алгыла. Биз буквально аккуратно айдаган водительдерди алгыла. Техникаларды кароо учурунда протоколдо жок жагымдуу учур орун алды. Жаңы автобустардын биринин айдоочусу президенттин классташы экен. Муну айдап атасыңбы? Аппа пакай көйнөк кийип алып, караламай болбойсуңар илгеркиде, э? Экөөнүн жылуу учурашуусунан кийин биз аны кепке тарттык. Сиз Садыр Кожоевич менен таанышсызбы? Айырылышыңыз болду окшойт, э? Классташымыз. Классташыңыз болобу? Автобустар кандай экен, ушул жөнүндө айтып бербейсиздерби? Автобустар Канчадан бери иштейсиңиз эле? Автобуста мен өзүм 20 жылдан ашык иштейм. Автобустар жакшы автобустар экен, абдан бүт условиясы бар. Алла разы болсун, ушинтип өнүгүп өсөлү Кыргызстан. Техникаларды көрүп чыгуу учурунда президентке жеткирилген айрым атайын унаалардын сапаты талапка жооп бербей турганы маалым болду. Мамлекет башчысы жооптуу кызматкерлерге жеткирүүчүлөргө чара көрүп, заводдон чыгарылган сапаттуу техникаларды гана кабыл алууну жана көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Давайте постановить эткиле, анан техникаларды кайра ким болсо ордуна койдук эле. Жаңы техника. Эгерде такыр эле айла жок болуп эле уже бүттүү болуп калса, жаңы ордуна алмашылбаган болсо, анда куsturuş керек. Канча жерди айырмасы канча болуп калат.